Биз жакта суу жок, канализация да жок, арык дагы жок. Бирок жанагындай колонкадан аккан суу бар. Моторду кошуп ошо менен сугарабыз огородду. Биринчи рядында баклажан, капуста, андан кийин кичине перец, помидор, пияз, дагы эмне айдадык. Ошо биягы деле кичине поздний помидор, укроп могу жерде пияздын жанында. Нар жагы болгарский. 10 штук огурц алып келип эктим эле, ал бир 3-4 эле тирүү калды. Анан нар жагы бүт малина. Могу жак тарабы малина азыр сугарып атабыз, отоп атабыз, бир жагынан көчүрүп атабыз. Огород полный 20 сотуктай огород го. Ошо мал салып пока быйыл кармаган жокпуз тооктон башка. Эми пландар кандай болот көрөбүз да. Пока Россиядан келген биринчи айлар ушундай өтүп атат. Бүгүнкү күнгө 4-май. Биякта жолдошум жүрөт, менин балам көрүнбөйт го. Балам тиякта малинанын ар жак бетинен казып атат экен. Ошого көрүнбөйт атат. Ошо ушинтип сугарабыз шланги менен эле. Кийинки жылы капельный кылып коелу дегенбиз. Эгер капельныйда опытыңар бар болсо, капельныйдын жана шлангилерин, фирмалар жазып койгулачы комментарийге. Кандай жакшы фирмалар бар, кайсы фирманын шлангилери жакшы. Ошолорду эмдиги жылы капельный кылалы деп атабыз. Быйыл шланги менен эле сугарып чыгам.